Кайдыгер ата-энелик. Кайдыгер же болбосо кош көңүл ата-энелер балдарынын муктаждыктарына кош көңүл мамиле жасоо менен бирге аларды контролдошпойт. Мындай ата-энелер балдарынан дээрлик эч нерсе талап кылышпайт. Натыйжада таасир да эте алышпайт. Өз жашоосун балдарына эмес, өздөрүнө ыңгайлуу болгудай кылып өткөрүшөт. Жогоруда айтылган бала тарбиялоо методдорунун ичинде кайдыгер ата-энелик балага эң көп терс таасир эткен методдордон болуп саналат. Кээ бир ата-энелер балдарын тарбиялоодо өздөрүн чабал сезишкени үчүн ушул жолду тандап алышат. Баамдаганыңыздардай, кайдыгер ата-энеден тарбия алган бала көптөгөн проблемаларга тушугат. Атүгүл, негизи муктаждыктарына кош көңүл мамиле жасалган мындай балдар физикалык жана эмоционалдык жактан тең туштарынан кыйла артта калышат. Мээримге зар болуп чоңойгон мындай балдар мектепте мугалимдери, курбу курдаштары менен мамиле түзө албай кыйналышат. Албетте, бул айласыздык чоңойгондо дагы күчөйт. Андыктан балагатка жеткенде жаман адаттарга бат жеңилип беришет. Социалдашууда да тоскоолдуктарга дуушар болушат. Балаңыздын эмоцияларына эч качан кош көңүл мамиле жасабаңыз жана анын максаттарына дагы. Мисалы, балаңыз бир нерсени көрүп кубанып жаткан болсо, ал кандай деңгээлде кубанып жаткан болсо, ошондой деңгээлде кубаныңыз. Жасалма түрдө эле жылмайып койсоңуз, бала айта албаганы менен ал сезет, сиздин жасалма жылмаюуңузду сезип турат. Бала сүйлөшүүгө зар болуп турганда, суроолорду бат-баттан жаадырган учурда тажаттың дебестен аны менен астедил сүйлөшүңүз, суроолоруна жооп бериңиз. Сиз көбүрөөк суроолорду ага бериңиз, мына ошондо баланын акыл эси дагы жакшы өөрчүйт. Эгер балаңыз көп сүйлөгөн балдардан болгон болсо, көп сүйлөбөчү деп такыр какпаңыз. Балаңыздын акылын өстүрүүчү каражаттардан эч качан акчаңызды аябаңыз. Бирок, бул нерселерге караганда сиздин бала менен бирге ойногонуңуз сапаттуураак, көбүрөөк эсте калаарлык жана жакшы сапаттарды топтоосуна жакшы көмөкчү болуп берет. Эгерде сиз балада ата-эне менен бала кайсыл жерде ойночу эле? Эч качан көргөн эмесмин, бар өзүң ойно же бар досторуң менен ойно. Тура турчу, сүйлөбөчү. Токтой турчу, мен сүйлөп алайынчы, мынча көп сүйлөйсүң деген сөздөрдү айтып, баланы басынтып отурган болсоңуз, анда балаңыздан жакшы сапаттарды, жакшы инсан болуп жетилүүнү күтпөңүз.